Түгелбай Сыдыкбеков айтат эмеспи, мен 1000 жыл жашадым дегендейчи. Ошондой бир убакыт кенен сыяктуу сезилет деп ушуну көп айтып калышат да. Түшүмдө Канат, каарманым Канат түшүмө кирди, колунда камера көтөрүп алыптыр, видео камера. Анан кандайдыр бир ишеним менен, баягы Алыкул Усмановдон өзүн көрбөсөм дагы жок дегенде ошол чыгармалары менен таалим тарбия алдыңыздар. Ооба, бирок ошо мүрзөсүнө барып жаткан жерин көрүү, ошого мындай барып. А негизи кайдан алдыңыз эле бул идеяны? Каармандардын анан 10дон кечки 4кө чейин тыным албай, дем албай, түшкү тамактанууга да барбай, ушундай отуруп жаза бердим. Анан бир убакта аябай чарчап калыптырмын. Бүттү жомок. Мен да мондай чарчап, шалдай отуруп калыптырмын. Арбаңыздар, урматтуу Санат телеканалынын көрүүчүлөрү, Одо Санаттөр программасы. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Туусу гезитинин маданият бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле 15 китеп, 200дөн ашык оонду ырлардын автору, 2 кинонун жана ошондой эле телесериалдын сценарийинин автору, акын журналист Жыпара Исабаева студиябызда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз Куттутөрүбүзгө. Рахмат. Кандай жүрөсүз? Жаздын келиши менен учурда кандай иштер менен алек болуп атасыз? Жаздын келиши менен биринчиден жалпы көрүүчүлөрдү куттуктайм. Жазыбыз акчалтай жаз болсун, жакшылыкка данекер жаз болсун. Азыркы учурда чыгармачылыкты которма менен алектенип атам. Казактардын белгилүү акыны Жанаргүл Кыштыбаева деген акын кыздын ырларын которуп атам учурда. Андан сырткары ырлар жазылып атат дегендей, гезиттин иштери дегендей, айтор чыгармачылык Кудай буйрса акырындан жылып келатат. Өзүңүз көп кырдуу ушул адабият жаатында, ошол эле проза жаатында, поэзия жаатында, котормо жаатында өзүңүздүн эмгегиңиз менен элге таанылып, ошол эмгегиңиз менен Кыргыздын кызы болуп жүрөсүз да. Азыр ошол поэзия менен баштасак деп турабыз. Көрүүчүлөр да күтүп турса керек. Кандай ырыңызды окуп бересиз бизге? Анда ыр жөнүндө сөз болуп калды. Ошол бир ыр жазып алып, бара сүйүнүп кетип бараткан учурум бар. Көбүнчө мен ырларды жолдо кетип баратып жазамын да. Көбүнчө. Анткени ошол убакта жолуң бош болот дегендей. Анан баягы ойлор менен кетип баратып, бир убакта 2 ырды удаа жазып, эгиз балалуу болгондой сүйүнгөнүм бар. Ошон үчүн эгиз ыр деп атап жазылгандыр. Төрөлүүдө сен жыттанган ырларым, кубангандан билесиңби, ыйладым. Экөөбүзгө окшош куюп койгондой, катар бирок кайчы түшкөн жолдордой. Кудум сендей, жүрөгүнүн кагышы, сүйлөгөнү, күлгөнү да дабышы, алдан элер удургуудай ичимде дагы калып калган окшойт айышы. Мына таптым да бир перзент, о кудурет экөө экен эгизек, эч кимде жок, эч ким бербес бакытты, эми мага мына ушулар беришет. Жыттанышкан, жыргал, сүйүү, жанарман, садагалар сагынычтан жаралган, жүрөгүмдөн ырдап, ыйлап түшкөнгө, мага өмүрдүн жыты келет алардан. Башкаларга жакпас балким мүнөзү, ымыркайдын жоктур анда күнөөсү, бири мынча калбаат кагылайыным, кудум мендей романтик бирөөсү, ушакчылар балким эми сөз кылар, ушуруна окшобойт деп күйөөсү. Кандай сон керемет чыгармалар жаратасыз. Негизи эле ырды сүйөсүз да? Албетте. Ырды сүйөсүз. Андан сырткары Алыкулду сүйгөн кыз деген эл ичинде ушундай өзүңүздүн чыгармаңыз дагы бар. Ооба.
алкулду сүйүп, ырды сүйүп, анан үй бүлөнү дагы кошо сүйгөнгө мүмкүнчүлүк, убакыт жетеби негизи? Албетте, негизи адамдын, айрыкча чыгармачыл адамдын, чыгармачыл аялдын жүрөгү аябай кенен болуш керек деп ойлойм. Ал бардыгына жетиш керек. Менин бир ырым бар. Бир колумда калем сабым, бир колумда казаным. Жондо бала, жолдо түйшүк, көкүрөктө казалым деген бир куплет ырым бар. Аны сыңарындай жүрөгүмдүн бир жарымы үй бүлөм, бала чакам, урук тууган ата энем болсо, бир бөлүгү чыгармачылыгым дегендей. Анын ичинен да бөлүнүп кетет. Поэзия, проза, драматургия, котормо, сен айткандай гезиттин иши дегендей. Коомдук иштер, андан сырткары. Коомдук иштер, барыш келиш дегендей, жашоо, табият. Айтор, бул дүйнөдө эмне болсо, жаманчылыктан башкасынын бардыгын сүйгөнгө аракет кыласың. Үй бүлөңүз тарабынан дагы балким ошо чыгармачыл инсандар көпчүлүк убакытта бир ой менен, түйшөлүү менен бир нерсени ошол өзүңүз айткандай бала жараткандай, ошол нерсени ыр жаратып алсаңыз кубанып, гудуңдап, сүйүнүп калгандарын көрүп калабыз да. Анан ой менен жүргөн учурларда убактыңыз балким ошол бир нерсени ойлонуп, ошол менен жүрүп, ушуну жаратсам деп жүрсөңүз, үй бүлөңүз тарабынан таарынычтар болбойбу? Балким жолдошуңуз сен ушинтип эле ырды сүйө берсең, мага качан убактың болот дегендей ушундай учур болсо керек. Андай учурлар мындай болсо дагы, бирок мага чыгармачылыгыма колдоо көрсөтүшөт да. Ушул тууралуу бир ырым бар, айтып берейинби? Ойлоо тартып кеттиң го дейт ардагым. Апа неге күлбөйсүң дейт балдарым. Кыйпычыктап жооп таба албай калып эле, кайсалактап карайм ар жак, бер жагым. Кечиргиле, бырчаланып жүрөгүм, эки ортодо өзүм дагы жүдөдүм, сүйүп калып силерден да башканы, ырды сүйүп азабым жеп жүрөмүн. Жүрөгүмдө жашайт ырдын үйү бар, жан дүйнөмдө сагыныч бар, сүйүү бар, таппай калып жакшырымды жоготтум, таарымды экен билбейм кайсыл күнү ал. Кечире алсаң, кечир мени түгөйүм. Бүгүн дагы ыр дүйнөмдө түнөйүн, таппасам да жолун тосуп ырлардын, таң атканча дервиш болуп жүрөйүн. Кечир кызым, боло албасам жакшы эне, апам мени жомогайтып бакты эле, куудураган колдор менен жапканнан, куурма чайы ушунчалык жакшы эле, эртең сөзсүз ошентемин мен дагы, бирок акын болом дебе сен дагы, а бүгүн болсо кечиргиле балдарым, жакшыры жазып алайынчы, жаңы. Ушундай учурларда негизи куурма чай балдарыңызга жасап бересизби? Албетте жасап берем. Өзүңүздүн апаңыздан калган куурма чай. Адегенде балдар куурма чай деген кантип чай болсун деп ичемиз. А кийин даамын татыгандан кийин куурма чай жасап бериңизчи деп калат, айрыкча кызым, чоң кызым. Нарын жергесинде туруп калганыңыздарды окуп калдым. Ошо сиз жөнүндө маалыматтарды жыйнап отурганда, Нарындан келип, анан бул жакка отурукташып, жайгашыш кыйын болсо керек. Кандай болду ошол учурда? Кыйынчылыгын деле байкаган жокмун, унутулуп калды да. Бардык эле айылдан көчүп келип, анан жашаган үй бүлөлөр сыяктуу биз дагы дегенде анча-мынча кыйынчылыктар болду. Айрыкча эгемендик кулаган кезде келдик. Мен мектепти бүтүп эле негизи шаарга келип, шаарда иштеп, шаарда окуп жүрүп, анан турмушка чыккам да. Андан кийин тескерисинче айылда жашаш мага аябай кыйын болду да. Баягы шаарын жакшы көргөн балаңды шаар көрсөтпө дегендей, шаардын даамын татып жутун сезип калгандан кийин. Анан айылда кайын журт менен бир 7 жыл чогуу жашадык, келин болуп, кызмат кылып дегендей. Жакшы эле кызмат кылган турбайсызбы? Кудайга шүгүр, 2 балалуу болуп, андан кийин шаарга көчүп келдик. Көчүп келип эле жолдошум баягы аскер кызматкери болгондуктан дароо эле квартиралуу болуп, үйлүү болуп дегендей андай деле кыйынчылык көргөн жокпуз. Бирок ошол кезде эгемендик жаңыдан алып аткан кезибизде өтө кыйын заман болгон. Ошол кезге туш келди биздин жаштыгыбыз, чыгармачылыгыбыз дегендей. Анан бирок баары бир кыйынчылык акырындап артта калды.
Жолдошуңуз менен кайсыл жолу бириктирди эле? Кантип таанышып, үй бүлө куруп калдыңыздар? Жолдошум экөөбүз негизи биз кайчыгуда деп коет. Башынан эле биздин ата энелерибиз бири менен куда болушкан да, куда сөөк. Анан ата энелерибиздин ошо макулдугу менен, анан өзүбүздүн дагы макулдугубуз менен дегендей, анан кайрадан кайчыгуда болушкан. Кудайга шүгүр. Азыркы учурда өзүңүз небере жытын жыттап дегендей. Албетте, неберелерим бар. Ширин, ошолордун жытын жыттап. Баягы айтышат го, өзүңдүн балаңан неберең жакын болот дейт. Ошол абдан туура экен. Кээде кызыма бара калганда эшиктен кирип эле кызымдын өзүн унутуп калып, неберелеримди издейм да, каякта жүрөт кана десең эле, кызым айтат: "Абей, сиз мени сагынбай эле ушуларга келгенсиз го" деп таарынып калат. Балдарыңызга мындай ыр жазгандар болдубу балдарыңыздын арасынан? Ыр жазбай эле койгула дегендей маанидүү сөздөр бар экен. Баардыгы эле таланттуу негизи. Бирок улуу кызым мугалим, жогорку окуу жайында чет тилинен сабак берет. Жакшы мугалим деп сыймыктанам. Анан кийинки уулум тиш доктор, мындай кыргызча айтканда. Андан кийинки кызым болсо ал дагы жогорку окуу жайын бүткөн. Менеджер, Кудай буйрса. Анан эң кичүү Жакшы кесиптин ээлери турбайбы? Ооба, эң кичүү уулум болсо студент. Туризм жагын тандады. Бирок ушул баламдан Кудай буйрса келечекте бир чоң чыгармачыл инсан, адам чыгат деп ишенем да. Анткени анда ой жүгүртүү дагы, мындай талант дагы, көрөнгө дагы абдан чоң бир жакшы чыгармачыл адам чыгат деп ошо баламды күтүп жүрөм. Негизи жаш өткөн сайын бала дагы ошого жараша акылдуу болуп төрөлөт деп айтышат да, ошол чындык бекен, кандай ойлойсуз? Бул чындык деп деле айтыш мүмкүн эмес го. Андан деле эмес негизи. Кээ бир адамдардын биринчи балдары, жаштардын биринчи балдарынан көп мындай таланттуу балдар төрөлүшү мүмкүн. Таланттуу болбосо дагы, таланттуу деген эле бул чыгармачылыкка болгон талант эмес. Бардык тараптан. Балким башка кесипке таланттуу балдар төрөлөт дегендей. Өзүңүздүн бир берген маектериңиздин биринде алкулдун ошол күнбөзүнө келгим келип кеткем деген маегиңиз бар. Ушул нерсени билгенден үй бүлөңүз кандай кабыл алышты? Дегенде билген жок. Ал дагы ошол эгемендиктин алгачкы жылдарына туура келет. Анан союз убагында бизде мындай динге ишенүү деген болчу эмес, атеизм болчу да. Анан ошол кезде жолдошума балким күнбөзгө барып келейинчи десем, күлкүсү келмек болуш керек. Балким жибербейт беле, ошондуктан айтпай туруп келгемин да. Анан кандайдыр бир ишеним менен, баягы Алыкул Усмановдон өзүн көрбөсөм дагы жок дегенде ошол чыгармалары менен таалим тарбия алдыңыздар. Бирок ошо мүрзөсүнө барып жаткан жерин көрүү, ошого мындай барып түшүмө кирет эле дегендей. Анан жок дегенде ошо күнбөзүн көрөйүнчү, өзүн көрбөсөм дагы деп келесиң да. Анан келип ошол жерде отуруп, анан Куран окуп дегендей, анан ырларымды окуп ошол жерде, анан кеттим. Сырдашкан турбайсызбы кадимкидей? Бир күн кечке ошол жерде отурдум да. Бир күн кечке. Анан бирок ошол кереметке ишенем. Ошол күнү эртеси күнү кайра эртең 2 саат 10дон кечки 4кө чейин бирөө мага айтып берип тургандай, атамдын жомогу деген жомогумду бир 300 канча куплет жомок поэма жаздым да. Ал жомок поэманы мен кайдан укканымды дагы билбейм, кайдан алганымды дагы билбейм. Ошол бирөө айтып бергендей. Бирөө айтып бергендей. Таң калыштуусу ошол Алыкул Осмонов атабыздын күнбөзүнө келип кеткен күндүн эртеси болду. Анан 10дон кечки 4кө чейин тыным албай, дем албай, түшкү тамактанууга да барбай, ушундай отуруп жаза бердим. Анан бир убакта аябай чарчап калыптырмын. Бүттү жомок. Мен да мондай чарчап, шалдай отуруп калыптырмын. Анан ошол жомоктун кийин бир дагы сөзүн оңдой алган жокмун. Кандай жазылса, ошол боюнча калды. Ушундай кереметтер бар экен. Эргүү келгенде чын эле өзүңүздү токтото албай калган учур болсо керек, жана манасчыларды токтото албай калабыз го. Ошондой болот.
ошондой болот. Ошол кезде ошондуктан чыгармачыл адам тынчтыкты каалайт да. Кимдир бирөөлөрдүн жолтоо болбосун каалайт. Жалгыз болгусу келет Жалгыздыкты каалайт. Ошол. Айылда жүргөн убакытта кантип жазчу элеңиз? Айылдын түйшүгү дагы бар, оокат деген бар дегендей. Айылда ошол келин болуп жүргөн убакта ал кезде баягы чыгармачылыкка тийип качып дегендей, анын үстүнө балалуу болуп, ал жерде баягы келин катары кызмат кыласың дегендей чыгармачылыкта мындай тийип качып иштедим. Баш оту менен бериле алган жокмун. Анан кийин бөлүнүп келгенден кийин балдарды бир аз чоңойтуп алгандан кийин анан чыгармачылыкка баш оту менен келдим. Проза жаатында Канат менен Заринанын сүйүүсүн дагы чагылдырып бергениңиз бар. Бул чыгарманы жаратып калышыңыздын себеби эмнеде болду экен? Бул чыгарманы жаратып калуумдун себеби ошол кезде окуяга биз туш келдик да. Сооронбай агай бар эле. Баш сөзүн жазганыңыз да бар эле. Ооба, Сооронбай агай бар эле ал кезде. Анан балдардын эскерүү кечелери өттү. Баардык калемгерлер чогулдук. Сооронбай Жусуев агай биздин поэзияда устатыбыз деп коебуз. Анан сөзсүз чогулуп, анан агайдын китебинин бет ачары болуп, ушундай иш-чаралар болуп турду. Анан мен ичимде ойлоп койдум да, мен да бул өлкө жөнүндө сөз бир чыгарма жазам деп. Анан бирок ыр түрүндө Сооронбай Жусуев өзү жазды. Мен анда кара сөз түрүндө жазам деп ойлоп койдум, бирок качан булардан өзүмдү ушундай ойлонуп койдум да, качан мага аян келсе жазам, болбосо жазбайм деп. Анан айткандай эле Поэзияда дагы аян берүү түшүнүгү бар турбайбы? Бар, поэзияда болобу, прозада болобу. Анан айткандай эле түшүмдө Канат, каарманым Канат түшүмө кирди, колунда камера көтөрүп алыптыр, видеокамера. Анан Заринаны көрдүм. Анан мен ошону эртең менен ойлодум, мен карыз экенмин деп анан баштадым. Көрсө, Канат бала чагында кино режиссер болом деп камера көтөрүп жүрчү экен дайыма. Тартчу экен. Өзүнүн тарткан, балалык кезде тарткан тасмалары бар экен. Мен аны билген эмесмин. Кийин изилдөө учурунда ошо чыгарманы жазып жүрүп билдим да. Ушундай таң калыштуу кылыштар бар. Негизи чыныгы жашоодо көрдүңүз беле Канат? Мен Канатты кичинекей кезинде көрчүмүн. Анткени биз Сооронбай агай айтпадым устатым деп. Ал кишинин үйүнө көп барчубуз да. Анан агайдын байбичеси бизди акын кыздарды ушундай кубанып тосуп алар эле. Ошондой кичинекей бала ойноп келип чыгып жүрчү. Анан Заринаны болсо көргөн эмесмин. Агай жөнүндө да айтып кетсеңиз, өзгөчө кебелбеген, убакытты дагы ушунчалык мындай Түгөлбай Сыдыкбеков айтат эмеспи, мен 1000 жыл жашадым дегендейчи. Ошондой бир убакыт кенен сыяктуу сезилет деп ушуну көп айтып калышат да. Сооронбай Жусуевдин жанына барсаң, шашпаган, кебелбеген. Агай бир өзгөчө адам эле, өзгөчө устат эле, бир айкөө эле агай болчу, адам болчу. Агай ушунчалык так болчу. Анан устатыбыз деген сөз бизден бир ырыбыз кесипке чыкса дагы ошону окуп, сөзсүз окуп, анан эрикпей ар бирибизге телефон чалып, анан ошол ыр жөнүндө пикирин айтып турчу. Анан ошол кимдин чыгармасы, жаш акындын, көчүп эле жаза баштаган жаш акындын чыгармасы болсо дагы ал жөнүндө пикирин жазып, анан гезитке алып келер эле да. Ушундай улуу устат болчу агайыбыз. Анан агайдан көп нерсени үйрөнгүбүз келчү. Бактыгүл Чотурова, Кален Сыдыкова эжелерибиз болуп, анан агайдын үйүнө барганда ырымдап, кептерин ырымдап алып кетчүбүз. Ушул агайдай болсок экен деп. Анан агайдын бул дүйнөдөн өтүп кеткени биз үчүн өтө оор болду. Анткени тообуз кулагандай болду. Биз ойлочубуз, Сооронбай агайсыз кыргыз поэзиясы кантип, кыргыз акындар кантип жашайт экенбиз деген негедир ой болчу да. Элестете албайсыңбы? Бирок жашап атабыз. Агайдын негизи жашоонун мыйзамы ушундай турбайбы? Ооба. Ар бир учурдун өзүнүн. Ошондой экен. Анан ошол поэзиядагы биздин устатыбыз, тообуз болчу да. Поэзия жаатында бир нече чыгармаларды жаратып, андан сырткары кино жаатында дагы сценарий жазып атасыз. Кинодо
негизи эле ушул кино жаатына киришиңиздин себеби эмнеде болду экен? Атайын сунушташтыбы же болбосо өзүңүз жаздыңызбы? Бул кино дагы менин жүрөгүмдө жүрчү да. Бирок ыр жазгандай, проза жазгандай ал жака батын албай жүрөт элем да. Кандай болот экен деп, мен колумдан келсе керек деп ойлойт элем. Анан күндөрдүн биринде ошо Темир Бирназаров кино режиссер менен Эмир Сарпашев ошо келип калышты. Алар мен Адашкандар деген китебимди көтөрүп алышыптыр. Анан уруксат берсең ошо кино тарталы деп. Анан албетте уруксат бердим. Анан дагы жакшысы Темир Бирназаров менске ушул кино сценарий, драма жазуунун жолдорун көрсөтөйүн, өзүңүз жазып бербейсизби? 1 сааттык деп. Анын жолдорун көрсөтүп, үйрөтүп берди. Ошол кино драматургиядагы менин устатым Темир Бирназаров. Анан ошентип сценарий жазылды, тартылды. Андан кийин дагы Темир Бирназаров менен биргеликте Кумар деген кинону чогуу жазышып калдым. Бул дагы мага жакшы сабак болду дегендей. Андан кийин эле кайрадан ушул Адашкандар боюнча Акшола Телесериалы жакында эле тартууланбады көрүүчүлөргө. Ооба. Анан бул эми чыгармачыл адам үчүн сыймык да. Чыгарманы биз жазып аткан учурда өзүбүз үчүн жазып аткандай сезилесиң. А чыгарма жазылып, жарыя болгондон кийин ал элдики да. Көрүүчүлөр тарабынан дагы сизге келип ушул менин жашоомду жазып коюпсуз дегендей учурлар болсо керек. Болду, окурмандар тарабынан болду. Бул китеп негизи өзү көп жолу басылып чыкты. Көп жолу. Анан радио сериал, 78 сериалу радио сериал жасашты КТРК. Жылдыз Мусабекова деген Мырзабекова, Жылдыз Мырзабекова деген кыздын жетекчилиги астында ошол радио сериал угузулду. Элдер абдан жакшы кабыл алды. Анан мага телефон чалгандар болуп атты, радиого телефон чалгандар болуп атты. Анан каармандарга чалып алып урушкандар да болуп атты. Чындап эле каарман катары көрүп алып, телефонун берчи. Бул жакта бир Лилия деген кыз бар, көз ачыктын ролун аткарган. Сайра Батыркулова деген акын кыз, теле журналист, ошол кыз окуптур. Ай, жанагы Лилиянын телефонун бергилечи деп сурайт да. Анан телефонун алып алып, сен кандай уяты жок, акмак аялсың деп. Бирөөнүн урушкан турмушун бузуп дегендей. Каармандар болуптур. Анан бул чыгарма менин өмүр баянымды жазып коюпсуз же. Сиз мен жөнүндө каяктан билесиз деп келген кыздар болду. Бир кыз болду. Мээрим деген каарманым бар. Ошол Мээрим эже мен экен, ал сиз мени жазыпсыз деген каармандар да болду да. Бирок Негизи кайдан алдыңыз эле бул идеяны? Бул каармандар